эми азыр болсо биз сиздерге дагы бир уникалдуу өнөр ээлерин тартуулайбыз. Билесиздерби, бул жашоодо биздин тегерегибизде өзгөчө адамдар бар. Алар эгиздер. Аларды айырмалаш ушунчалык кыйын, кээде биз аттарынан бери, биз гана эмес, алардын ата-энелери дагы аттарынан адашат. Ошон үчүн кээ бирлердин кийимдерине өзүнчө белги болуп коет экен. Азыр сиздердин алдыңыздарга чыгуучу биздин кийинки конокторубуз жаштайынан кыргыз элинин мурасы болгон манас айтууга, жаңылмач айтууга кызыккан эки эгизибиз Муратбек уулу Асан жана Үсөндү тосуп алайлы. Ассаламу алейкум, куш келипсиздер дагы бир жолу. Рахмат. Кимиңиздер Асансыздар, кимиңиздер Үсөн? Мен Асан, бул Үсөн. Мен Үсөн. Сен Асан, Бул сен Үсөн. Айырмалагандар барбы? Мен азыр айырмалабай атам деп ойлончу. Калпактар окшош, көйнөктөр окшош, шым, бут кийимдер баары окшош. Көздү жумуп турайын. Экөөң алмашасыңар. Мен бирок ортого отурам. Мен ортого отурам, экөөңар эки жагыма отурасыңар. Мен бирок тапканга аракет кылам, Сен Асанмын дедиң, Сен Асан, сен Үсөн, Азыр мен ортого отуруп алайын. Ортого отуруп алайын. Ортого отуруп алайын. Көзүм жумуп турайын, Силер алмашасыңарбы, же алмашпайсыңарбы? Айтор, бирок мен билип турам азыр, могу жагымда Асан турат да, азырынча. Азыр мен көзүм жумайын, мынакей. Болдубу? Sen Асан. Асан, Туура. Sen Асан. Sen Үсөн, Адашпадым, Кудай кааласа. Мен ушундай эле отурайын. Анткени эки жагымда эки Асан Үсөн отурса, мен эч нерседен коркпойм да азырча. Асан Үсөн, анда эмесе, албетте Асан улуу болот, Канча жаштасыңар, кайсы жерден келдиңиздер, өзүңүздөр жөнүндө телекөрүүчүлөргө маалымат бериңиздер. Мен 12 жаштамын. Мен номер 11 Валентина Терешкова мектебинен келдим. Мен студияга атам жана менин эжекем Туратбек кызы Чолпунай жана биздин мектептеги эгиз балдар, бизди коштоп келген эгиз балдар менен келдик. Бул жерде эгиздер барбы? Атаңыз кайсы жерде отурат? Бул тарапта. Ассаламу алейкум. Биздин студиябызга кош келипсиз. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул Асан Үсөн, менин эң кичинектерим. Эң кичинекейлериңиздер, Булар өзү 8 бир тууган, 4 уул, 4 кыз, эң кичинектерим ушу Асан Үсөндөр. 8 бир тууганбы? Азамат. Эң кичинекей экен да, Анда эмесе, мына биздин студияга чакырганыбыздын себеби сиздерди. Биз ушул Асан Үсөн катуу манас айтат, аябай манаска кызыгат деп айтты. Канча жашыңардан бери манас айтканга кызыгып калдыңар? Мен 7 жашымдан бери манас айтканга кызыгам. Манасты жаттап, буга чейин көптөгөн кара сунактар болду. Кара сунактарга катышып, эң алдыңкы немелерди, орундарды алып жүрөм. Негизи манаска 7 жаштан бери кызыгып келем. Үсөн айтсаң, эгиздердин жашоосу кандай болот? Эртең менен айталык, ким биринчи турат, Ким биринчи турат эртең менен? Эртең менен Асан. Асан эртерээк турат. Эртең менен Асан туруп, экөөбүз кээ-биркеде бирдей туруп калабыз же мен эртерээк туруп калам, ар кандай. Силерди үйүңдө эле 8 бир тууган экенсиздер да, адашып калган учурлар болгонбу? Асан, Үсөн деп, Болгон, анча айырмалашпайт. Үйдөгүлөр да атам көбүрөөк айырмалайт. Ошо болгон, адашкан күндөрү болгон. Демек, азыр бизге сиздер манас айтып бересиздер анда, Манас айтканда, демек манас өзүнчө окуяларга бөлүнөт, өзүнүн варианттары бар. Кимдин вариантын тартуулайсыздар бизге? Жусуп Мамайдын кайсы окуя? Манастын төрөлүшү. Манастын төрөлүшү. Анда эмесе мындай кылам. Ушунчалык эгиздер биздин студиябызга чыккандан кийин сиздерге биз да өзгөчө тапшырма берели анда. Азыр сиздер бир куплеттен алмашып айтыңыздар. Андан кийин саптан алмашып айтасыздар, анан акырында чогуу айтасыздар. Макулбу? Сүйлөштүк.
варианты боюнча Манастын төрөлүшү. Ороздунун тушунда опсуз жумуш болуптур. Ороздун ача жал ажыдардай соруптур. Анолоке деген бар экен, карагыттай калмакты бийлеп турган хан экен. Алоке элеп турган жер нарын деген шар экен. Алоке кандай төгөн көз, кара суга кан койгон кару катуу жан экен. Орозду батыр өлгөндө, ол дүйнө жүзүн көргөндө, каш кайтарар кан жок деп, аламда менде хан жок деп, Ороздун онолун өз менинче талады, ойноп жаткан кыргыздын башына салды баланы. Эми биз ушул эле вариантты эки саптан айтып беребиз. Эки саптан алмашып, Алмашып. Ороздунун онолу атасынча бола албай, көчүрүп жүрүп тарасты, адыбай көлбөй таспайлар, эне сайда тура албай. Калганын калмакталады, өзүнө кылып каранды, Ороздун онолун 10 бөлүм менен санады. Касиет калка алөкө камын алды эми деп, агып кетип калбайлы, агып келген селге деп. Эми биз Жус Мамайдын варианты боюнча Семетейдин баянын бир саптан айтып беребиз. Бир саптан. Аны мындай таштайлы, эми Семетейдин баянынан баштайлы. Каникей менен чейирди, бакайдын сөзүн ойлонот, баланы жакшы баксам деп, күнү түнү толгонот, куш жүрөк болсун деп, куйрук азы жал берип, кайратына толсун деп, көнөкө салган бал берип, кардын нанын ачырбай, каймак кабышканан берип. Бул манасчылык чындыгында да бир касиеттүү өнөр да, касиеттүү өнөр ар бир адамга деле муну айта бербейт. Мисалы үчүн мен чынында силерге ошо манас айта албайм. Мындан башка мисалы үчүн манас айткан адам сөз өнөргө бай болот да. Мындан башка сиздерде кандай өнөр бар? Биз манас менен гана чектелбестен жаңылмач, макал да айта алабыз. Жаңылмач, макал да айта аласыздар. Жаңылмачты мен айтам, Асан турап берет. Артыман кайталап, батыраак айтам. Туураны тура эмес деп, туура эмести тура деп, туураны тура эмес деген тура эмес деп турабы? Түшүндүңбү? Түшүндүм. Эми батыраак. Катуураак айт. Туураны тура эмес деп, тура эмес тура деп, туураны тура эмес деген тура эмес деп турабы? Туураны тура эмес деп, тура эмести тура деп, туураны тура эмес деген тура эмес деп турабы? Тура. Түрк тур пайдады, түрктүн турпу жайнайды, түрк түрпү жыйнайды, мес аябай кайнады. Түрк тур пайдады, түрктүн турпу жайнады, түрк турп жыйнайды, түрктүн мес кайнады. Ары жок карсы келет, арыстар алыс келет, ары жок арсыздарды тирессе бар жеңет. Ары жок арсыз келет, алыстар алыс келет, ары жок арсыздарды тирессе бар жеңет. Рахмат. Эми дагы макал лакап дедиңерби? Макал лакапты деле менимче коштойсуздар да бири-бирине да? Кана? Ол кызы дайым сыйлап турса эгер, ата-эненин жүзү жайнап нур себер. Жакшы болуу аста-аста, жаман болуу бир паста. Чоңойгондо, Асан Үсөн, чоңойгондо ким болушту каалайсыңар? Мисалы үчүн силер эгилсиңер, бири-бириңерден алыстаганда, кээде айталык Асан мисалы үчүн бир жумага айталык Бишкекке же башка жака кетсе, сенде кадимгидей кусалык пайда болобу? Жок, Асан кетсе мен артынан кетем. Асан сиз мындай. Асан кайсы жака кетсе артынан кетесиң. Асан экөөбүз дайыма бир жерде жүрөбүз. Чогуу жүрөсүңөр, Чогуу жүрөсүңөр. Кесип кандай болот? Чоңойгондо кандай кесип нерсе болушту каалайсыңар? Чоңойгондо эң чоң манасчы болум келет жана актер. Актер. Сенчи? Мен эң чоң манасчы болум келет жана журналист. Журналист болсоңузчу кандай болот айтайынбы? Кээде жумуштан чыгып калат го? Асан жөнөтүп кое бересиң. Эч ким билбейт деле. Мен Үсөнмүн, сиз бу тиги деп туруп суроо берсем жооп бере берет. Бир математикалык суроо менен кайрылгым келип жатат. Математикалык суроо? Математика. Мектепте чындыгында аябай жакшы көрчүмүн да математиканы. Кана берчи суроону мен көрөйүн.
Азыр мен сизге мындай оюңуздагы сандарды айтам, ошону кошуп көбөйтүп кетесиз. Мен сиздин оюңуздагы саныңызды билбей, аягында кандай чыккан экенин айтып берем. Бир сан ойлоң. Бир санды ойлойн, Ичиңизден мага айтпаңыз. Ичимен. Ойлодум. Аны 2-ге көбөйтүм. 2-ге көбөйтөм. Көбөйттүм. 100-дү кошум. Коштум. 2-ге бөлүң. Бөлдүм. Биринчи ойлогон саныңызды кемитип коюң. Кемиттим. Акырында 50 калат. 50 калды. Сен каяктан билдиң 50 экенин? Каяктан билип коесуңар? Бунун сыры эмне? Бунун сыры баягы 100дү мына 2-ге так бөлүнүп турган санды мына бунун сыры кошууда. 100дү так бөлүнүп турган санды мына 150-тен 50-ге так бөлүнөт. Ошону 100дү кош дегенде акырында 50 калдыбы десең, жоо туура чыгат. Барды Кыргызстанга силер секретти жайып койдуңар. Рахмат, анда эмесе биздин эгиздерибиз Асан жана Үсөнгө кол чабуулар. Бүгүнкү шоунун эң мыктысы булар. Биздин белегибиз силерге тапшырылат. Алгач ЛТРден эң мыктысы деген төш белгини биз Асанга тагабыз. Жана кийинки эң мыкты деген экинчи төш белгини биз Үсөнгө тагабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей көрдүңүздөрбү, эгиздерде кандай уникалдуу талант бар. Бүгүнкү шоунун экинчи меймандары Асан жана Үсөнгө кол чабуулар. Бар болгон сиздерге шириндиктер. Бул сага. Көрүшкөнчө аман болуңуздар,